тең өкүлдөрү ортого чыгып келди. Жана белги берилип Суусамыр жана Аракет жааттарынын беттешине старт берилген учур. Буга чейин бир нече командалар ушул кийинки баскычка чыгып, кээ бири тагыраак 6 команда 8ден 1 финал, 4төн 1 финалдык, чейрек финалдык баскычка чыкса, 6 команда мелдеш менен кош айтышты биринчи лиганын алкагында. Эми бул жааттардын дагы бирөөсү ушул 6 команданын катарына 7-нчи болуп кошулат. Тагыраагы кийинки баскычка өтөт. Ал эми жеңилгени ал дагы 7-нчи команда болуп үйүнө кайтаарын кошумчалап коюшубуз керек. Келиңиздер, курамдарды тааныштырып баштай берели. Аракет сынташ командасы бул кызыл, анан кара түстөгү кийим менен чыккан жаат, ал эми көк түстөгү Суусамыр Байтур командасы экендигин белгилеп өтөбүз. Дал ошол Суусамыр Байтур командасынан тааныштырып баштай берели. Команда капитаны биринчи атар сан менен Талант Бектуров ойун алып барат. Андан ары экинчи Жомарт Султан уулу Геркашка аттуу аргымагы менен ойнойт. Үчүнчү Адам Абден уулу Арап, 4-чү Рустандил Карпбай уулу Бизон, 5-чи Болоткан Илчибеков Самурай, 6-чы Кылымбек Азамат уулу Торпеда, 7-чи Айбек Рахатбек уулу Токмок 2, 8 Адилет Күрүчбек уулу Спартак, 9 Төрөкелди Төрөбек уулу Торнадо, 10-чу Жодар Намазбек уулу Байтору, 11-чи Амантур Жунушалиев Сприт жана 12-чи Мирбек Муташев Космос менен ойноп жаткан чагыда жол белгилеп өтөбүз. Суусамыр Байтур командасы алар көк түстөгү формачан. Ал эми атаандаштары Аракет сынташ командасы менен тааныштыра турган болсок, алардын курамы төмөнкүдөй. Биринчи атар сан менен команда капитаны бул Туратбек Таалайбек уулу Көпөлөк аттуу аргамак менен ойнойт. Андан ары экинчи Тахир Осмонов Торка, 3-чү Мурат Токоев Резвый, 4-чү Ильяс Кенжебек уулу Мустанг, 5-чи Кенжебек Каныбек уулу Көксерек, 6-чы Калыз Бактыбек уулу Ракиш, 7-чи Кудайберген Жекшен уулу Туман, 8-чи Изат Алык уулу Фильм, андан ары 9-чу Нурлан Шаршеев Тайсон, 10-чу Майрамбек Каныбек уулу Бактору, 11-чи Зарлыбек Жаныбеков Сери, андан ары 12-чи Адилет Алтынбеков Сара аттуу аргымак менен ойноп жаткан мезгили. Мына ушундай курам, мына ушундай оюнчулар. Ал эми бул оюнду алып баруу кызматында микрофондо мен Нурсултан Турузбеков болом. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Буга чейин гана жогорку лиганын командаларынын ортосундагы беттештер жыйынтыкталды. Мен айтсам болот, жогорку деңгээлдеги оюн болду деп, себеби эки күчтүү команда, достук жана ынтымак командалары атаандаштарын ири эсепте ишенимдүү түрдө жеңип, тайпаларында жакшы бир орунду ээлей алды. Азыр болсо жекеме жеке чыгуу эрөөлүү орун алып жаткан мезгил. Аракет командасынан ортодо 10-чу атар сан менен Майрамбек Каныбек уулу жана Майрамбек Каныбек уулу улакты эңип кетүүгө аракеттенген, бирок энген менен андан ары алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Улак үчүн күрөш азыр тегерек чийиндин сыртындагы аянтта орун алып жаткан мезгил. Биринчи болуп Суусамыр командасынын оюнчусу Адам Абден уулу Арап менен эң алган. Бирок бул ирет сүрмө топ сыртка оюнчулардын баарын тең чыгарып жибергендигин көрдүк. Эми кайрадан жекеме жеке чыгуу эрөөлүү орун алат. Мен азырынча айта албайм, Аракеттикү же Суусамырдыкы кайсы команданын аттары күчтүү деп айрыкча ошол жекеме жеке түшүүдө. Бирок кайсы команданын аттары күчтүү болбосун, жогорку деңгээлдеги оюнду биз көрөрүбүз турган иш. Азыр жекеме жеке кайрадан орун алууда. Кылымбек Азамат уулу Торпеда менен чыккан. Кылымбек акырындап булакты эңип алууда жана оң такымга басат. Ага каршы ойноп жаткан бул 10-чу номердеги Майрамбек Каныбек уулу Бактору менен ортого чыккан экен. Азырынча Суусамыр командасынын оюнчусу акырындап булакты эңип оң такымга басуунун жолдорун караштырууда, бирок сүрмө топ кайрадан сыртка чыгарып жибериши мүмкүн. Андыктан өзүнүн өнөктөштөрүнүн жардамы
Бұл ойыншы абдан маанилүү, азыр улак сыртка чыгып кетти. Каптал калысы кызыл желекти көтөрдү. Жаңы эреже боюнча деп айтсам дагы жарашчудай, азыр 5 калыс дайындалып калды. Бир беттешке талаанын 4 раундын карашып турушат. Ортодогу башкы калыс, андан кийин ушул туурасынан 2 капталды 2 калыс, ошондой эле тигинен алганда дагы 2 калыс аутту карап турушат. Азыр болсо жекеме жеке чыгуу, ортодо сынташ аракет командасынан мен жаңылбасам бул 8 номердеги Адилетти Күрүшбек, жок, кайрадан эле Жолдар Намазбек Майрамбек Каныбек уулу экен. Ага каршы Мирбек Муташев Космос менен ойногон. Жакшы биринчи болуп булакты эңип алууга азыр аракет командасынын оюнчусу Майрамбек Каныбек уулу ээ болду. Жана жакшы чабуулду өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Байкай туралы эсеп сандары ачылышы мүмкүн. Ачылды аракет командасы, алдыга чыккан мезгил. Беттештин 6-мүнөтү жана аракет ушинтип өздөрүнүн аракетин көрүп натыйжада алдыга чыккан мезгил. Атына заты жарашкан команда деп айтсак да болчудай азыр. Эми эмне кылат Сусамыр? Сусамыр дагы аракет кылыш керек, токтоп туруп калбастан. Чекитине улак ташталды. Аракет командасы буга чейинки мелдеште дагы өздөрүн жакшы көрсөтүшкөн. Бул жолу дагы ошол өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүүгө аракетин жасашат. Ой, эң башкысы ат жана оюнчу жаракат алып калбаса болгону. Азыр бар жайында аракеттин оюнчусу Ильяс Кенжебек уулу бутуна туруп оюнду улантууга даяр экендигин көрсөтүүдө. Ал өзүнүн ден соолугун эмес, атынын ден соолугун карап, андан кийин белди, атынын белин бекем тартып жаткан мезгили жана оюн уланат. Сөз түрдө азыр беттеш кайсыл жерде кулоо болсо ошол жерде эркин абалда оюн уланышы керек. Калыс да ошол нерсени көрсөтүүдө. Ортодо талашта калат экен. Мынакей урматтуу мекендештер, ортодо талашта калган улак жана сүрмө топ бул ирет баарын тең сыртка чыгарып жиберди. Эми кайрадан жекеме жеке чыгуу эрөөлү катталат. 8-мүнөт орун алып жаткан мезгил. Азыр жекеме жекеге 2 команданын өкүлдөрү чыгып келет. Биз кайрадан эле аракет командасынан Майрамбек Каныбек уулун көрүшүбүз мүмкүн. Ал эми Сусамыр командасы оюнчуларды бат-баттан алмаштырууда. Мынакей Сусамыр командасынан бул жолу Жомарт Султан уулу ортого чыгып улак үчүн күрөш жүргүзүүдө. Ал эми аракет командасынан Изат Алыкулов Фильм деген ат экен. Ортодо атаандашынан улакты тартып алуунун аракетин көрүп жаткан мезгили, бирок жакшы бир позицияда азыр Жомарт Султан уулу гер кашка менен атаандашын жолотпой жаткан мезгили. Мынакей эми гана Изат Алыкулов ортого келип, ортону ээлей баштагандай байкай туралы. Бул мүмкүнчүлүгү тагыраагы бул аракетте канчалык келди жемиш берет деги чекти жерден улакты Сусамырдын оюнчусу Жомарт Султан уулу эңип алды жана сол тарап аркылуу чабуулду өнүктүрүүгө бара жаткан мезгил. Жомарт Султан уулу алдан өнөктөштөрү жардамга керек. Өнөктөштөрү биринчиден атаандаштарын тазалашы керек эле. Бирок кандай окуя орун албады дагы. Натыйжада оюнчулар баары тең сыртка улагы менен кошо чыгып кеткендигин көрдүк. Эми жекеме жеке орун алышы керек. Алгачкы 10 мүнөттүк артта калган мезгил. Биринчи таймдын 10 мүнөтү артта калууда.
Негізінен бүгінгі программа бойынша 6 беттеш қаралған. Ертең дағы бұйырса беттештер бар. Ертең 6 емес, ертең азырақ беттеш орын алады. Аны дағы сіздерге белгілеп қойшуыз зарыл. Азыр болса жекеме-жекеде Сусамыр командасының ойыншысы Улақты еңі алды. Жана сол тақымға басы өлі Тимбол Бостон өзінің жүрішін өніктірісі болчудай. Жоқ, қалыстың ышқырығы жаңырды. Жана Аракет командасының ойыншысы ережені бұзғандығына байланышту азыр ойындан четтетілді. 2 минутқа жаза мамыға кеткендігін көрудеміз. Жана эми өтө жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду десек болот. Тек кана Аракет эмес, ошол эле Сусамыр командасынын оюнчусу дагы 2 минутка оюндан четтеген экен. Демек, эки командага тең көп деле коркунуч жок. Азыр болгону Сусамыр командасы чабуулга бара жаткан мезгил. Мынакей бошонуп чыкты. Азыр Мирбек Муташев да Улак жана Аракет командасынын тайгазанына барды. 2 оюнчу Мирбек Муташев жана анын өнөктөшү биргеликте бул ирет тайгазанга так жете алышкан жок. Жана дагы да болсо Улак үчүн күрөш токтоосуз түрдө уланып жаткан мезгилде. Аут, кезектеги аут, кезектеги демек жекеме-жеке чыгуу эрөөлү катталат. Азыр биз ортого чыга турган оюнчуларды көрөбүз. Азырынча эки команда тең 3-3төн оюнчусу менен оюн алып барып жаткандыгын белгилеп коюшубуз керек. Азыр байкай турган болсок, Аракет командасынан бул жолу 10-чу номердеги баягы эле десек дагы окшошчудай Майрамбекке Каныбек уулу, ага каршы Жомарт Султан уулу. Жомарт Султан уулу Геркашка менен чыккан. Геркашка чындыгында жакшы ат экен. Азыр Улак үчүн күрөш уланып жаткан учур. Эки команданын тең оюнчулары канчалык жакшы аракеттерди көрбөсүн, Улакты эңип ала албай жаткан учуру. Демек, жааттарда ушундай ортого чыккан күчтүү ат жок деп айтсак дагы болчудай, мындай өзгөчө баягы Ахиллеске окшош, же болбосо Геркулеске окшош, же болбосо Көкпет сыяктуу десек дагы болот. Мына ошого байланыштуу балким азыр ар башка жекеме чыгууда ар башка оюнчу чыгып жаткандыгын көрдөбүз. Азыр болсо Улак жерге түшүп калган. Аракет командасынын дагы, Сусамыр командасынын дагы оюнчулары аны жерден эңип алуунун аракетин көрүүдө, бирок оңой иш эмес жерден Улакты эңип алып кетүү. Жана эми гана Аракет командасынын оюнчусу Улак менен бул Зарылбек Жаныбеков серия аттуу аргымагы менен оюнуп жаткан учуру. Жана сери менен түз эле атаандаштардын тайгазанын көздөй жөнөп барды. Жана эсеп сандарын өзгөртүүгө жакшы мүмкүнчүлүгү жаралды эле. Зарылбек Жаныбеков аны колдон алган жок. Азыр бир жолу айланып келип туруп кайрадан чабуулга чыкса болот. Улак айыл оюндун ичинде эч кандай аутка чыга элек, эми аутка чыгып кетти. Мынакей каптал калыстары аутка чыккандыгын көрсөтүүдө. Аутка чыкпастан ойногонго деле албетте мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок баягы артындагы сүрмө топ бул ирет өздөрүнүн ишин жогорку деңгээлде жасады деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Эми болсо кезектеги жекеме-жеке чыгуу
өрөөлү орун алууда. Бул ирет Зарылбек Жаныбеков чыкты окшойт. Зарылбек Жаныбеков жанага каршы Жомарт Султан уулу. Демек, Жомарт Султан уулу бул Сусамыр командасынан жекеме-жекенин оюнчусу. Ал эми аракеттен Майрамбек Каныбек уулу. Мынакей азыр мен сөзүмдү оңдоп кетейин. Бул Зарылбек Жаныбеков эмес, Майрамбек Каныбек уулу экен. Эми гана жакынкы планда бизге даана көрүндү ким экендиги. Уландуу түрдө Майрамбек Каныбек уулу бактоору менен азыр ата-андашын ортого жакындатпастан улакты өзүнүн карамагына алуунун айласын издеп жаткан чагы. 4 мүнөттө убакыт калган учур. Ал ортодо 1-0 эсебинде Аракет командасы Сусамыр Байтур командасынан алдыда келе жаткан чагы. Бирок 1-0 бир салым айрыкча улакта бул эч нерсени чечпеши мүмкүн. Алдыңкы мүнөттөрдө балким Сусамыр 2 таймда бирден улак салып койгон болсо, ал жеңүүчү аталып калат. Ошондуктан али эч нерсе чечиле элек, бирок Аракет командасынын эсеби ачылган. Азыр оюнчулар алмашууда. Көкбөрү оюнун биз буга чейин айтканбыз, көбүнчө ушул хоккей оюнуна окшошуп кетет, алмашуулар таптакыр каралбайт. Бул жакта азыр болсо жакшы эле эңип алган болчу. Сусамыр командасынын оюнчусу Жодар Намазбек уулу, бирок сүрмө топ анын ылдамдыгын пайдаланып дароо баарын тең сыртка чыгарып жибергендигин байкадык. Эми кезектеги жекеме-жеке чыгуу өрөөлү орун алат. Неченчи ирет жекеме-жеке чыгуу катталууда. Азыр жекеме-жеке чыгууда кайрадан Сусамыр командасынын оюнчусу жеңүүчү болуп чыгууда. Бул Адам Абден уулу, бирок Адам Абден уулу сол такымга улакты баса алган жок. Жана баары тең сыртка сүрүлүп чыгып кеткендигин көрдүк. Эми азыр дагы бир жекеме-жеке чыгуу. Убакыт азайып барууда. Эми туура түшүнөбүз, качан эки команданын деңгээли дээрлик бирдей болгон мезгилде жекеме-жеке чыгуулар өтө көп болот, чабуулдар азыраак болот, коргонуулар көбүрөөк болот десем дагы болот. Азыр улак сыртка чыгып түшүп калган, демек калган оюнчулар деле улак үчүн күрөштү жасай алат. Аракет командасынын оюнчусу улакты эңип алган болчу. Дагы Аракет командасынын оюнчусу улакты эңип алышы мүмкүн, себеби ал жакшы бир позицияда болчу. Бирок өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүн дейбизби? Бул ирет колдоно алган жок. Ал ортодо тескерисинче Сусамыр командасынын оюнчусу жакшы чабуулга бара жаткан мезгилде сол такымга басты. Чабуулду өнүктүрө бериш керек. Эмне үчүн токтоду түшүнүксүз. Ойлонуп кетти окшойт оюнчу. Мен туура эле бара жатамбы же туура эмеспи деп. Натыйжада мынакей өтө жакшы чабуулду текке кетирип алды. Негизинен такымга баспай эле дароо өңөрүп, андан кийин колго алып, андан кийин тайгазанга жеткенде ыргытып коюш керек болчу. Эми отуруп акыл үйрөтүү оңой, бирок оюнда баары тең башкача, аны дагы биз туура түшүнөбүз. Аны дагы унутпашыбыз керек. Азыр болсо жекеме-жеке чыгуу өрөөлү орун алат. 1 мүнөт убакыт калды беттештин биринчи таймдын бүтөөрүнө. Жада калса 1 мүнөт дагы эмес, секунда гана убакыт калгандыгын көрүүдөбүз. Мынакей убакыт соңку секундалар калган учурда кезектеги жекеме-жеке чыгуу. Ошол эле Майрамбек, бул Аракет командасынын оюнчусу, Сусамырдын Мирбек Муташев аттуу оюнчусуна каршы ойноп жаткан мезгили. Жана Аракеттин оюнчусу улакты эңделе
Даройле аны тартып алды, бирок чабуулга чыгууга убакыт жок, жетишпейт оюнчу. Мына жыйынтык биринчи тайм. Өлчөдүк. Экинчи тайм Аракет Сынташ менен Сусамыр Байттор. Урматтуу мекендештер, Сусамыр жана Аракет командаларынын беттеши уланат. Даройле Сусамыр жаты азыр эсеп сандарын теңөөгө барды жана Азамат. Эсеп сандары теңелди. Экинчи таймдын башында эле өтө жакшы старт алган Сусамыр командасынын ойчусу Адам Абден уулу мына эсепти өз командасы үчүн ачып бул мелдеште. Ал эми бул беттештеги эсепти азыр өзүңүздөр байкап турганыңыздардай дагы бир өзгөртүп салды. Дагы бир ушул улакка өзгөртүп салды. Эми оюндун мындан аркы өнүгүшү дагы да болсо кызыктуу болоруна мен эч кандай шегим жок. Эч кайда алыстабастан, андыктан КТРК спорт каналы аркылуу бул беттешти түз эфирде көрүп отуруңуздар. Биз Ысыкөлдөн, Чолпон Ата шаарынан түз эфирде бул беттешти сиздерге тартуулап жаткан учурубуз. Азыр болсо мынакей эки команда бири-бирине каршы өтө жогорку деңгээлдеги оюнун көрсөтүп жаткан мезгили. Улакты жерден эңип алууга кайрадан Сусамыр командасы аракет кылды эле, бирок анысы оңунан чыккан жок. Тескерисинче эми Аракет Сынташ командасы чабуулга барышы күтүлөт. Окуя өзгөрүшү мүмкүнбү же андай болбойбу? Бир аздан соң аны билүүгө бизде мүмкүнчүлүк болот. Натыйжада мынакей 1-1 эсеби катталууда. Азырынча эң башкысы атаандаш команда же болбосо эки жаат тең ушундай жогорку деңгээлдеги оюн тартуулап жаткандыгы деп айтсак дагы туура болот. Азыр улак үчүн жеке чыгуу эрөөлү катталууда. Аракет командасынан баягы эле 10 номердеги Майрамбек Каныбек уулу, ага каршы Жоодар Намазбек уулу 6 номердагы оюнчу каршы чыккан. Улак азырынча жерде, эч кандай эки тараптын тең оюнчулары аны ала албай турган учур. Бирок бул деле эми убактылуу көрүнүш деңиздерчи. Азыр эки тараптын оюнчулары тең, абдан бир жогорку деңгээлде бул улак үчүн кыл чайнашты жана натыйжада жакшы эле бир мүмкүнчүлүгү пайда болду эле. Жааттардын чабуулга барууга бирок дароо эле сыртка чыгып кеткендигин көрдүк. Демек эми кайрадан биз жеке чыгууга ортоктош болобуз. Мен биринчи таймда деле айтып өткөм, качан жааттардын деңгээли бири-бирине ушунчалык жакын келген мезгилде жеке чыгуу эрөөлү өтө көп санда орун алат. Өтө көп жекени биз көрүп калабыз. Андыктан бул эми мыйзам ченемдүү эле көрүнүш десек дагы болот. Азыр улак үчүн күрөш орун алууда. Караңыздарчы, кандай гана кереметтүү эрөөл, кереметтүү улак үчүн болгон таймаш жана натыйжада азыр улак Сусамыр командасынын оюнчусунда ылдамдыкты кошуп, үчүнчү улакка жакындап бара жатат. Өз командасынын экинчи улагына жакындап бара жаткан. Ал ортодо атаандаш команданын дагы өкүлдөрү жөн туруп калган жок. Жөн эле мейли барып салып кел деп жолду ачып берген жок. Натыйжада мына сүрмө топ кайрадан сыртка чыгарып жиберди дагы. Биз кийинки ушул жеке чыгуу эрөөлүнө ортоктош болобуз азыр.
Командалардын жекеме жеке түшүүлөрү өтө көп кезигүүдө. Жааттардын азырынча бири-бирине ушунчалык тең ата оюн алып барып жаткандыгы кайсы бир деңгээлде бизде кубандырбай койбойт. Себеби кайсы бир жаат өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтө турган болсо, же болбосо ири эсепте алдыга чыгып кете турган болсо, анда оюндун кунаары кетип калаарын дагы биз байкап көрө алдык. Ошого байланыштуу мындай эсептин орун алып жаткандыгы азыр алда канча баягы жакшы болууда деп айтсам дагы кошулсаңыздар керек менин сөзүмө. Кезектеги жекеме жеке чыгуу эрөөлү катталат, бирок ага чейин калыс эмненидир түшүндүрүүдө. Маке азыр бираз түшүнүксүз окуя катталууда. Ортодогу калыс мен балким түшүнбөй калдым жакшы. Ортодогу калыс азыр Аракет командасынын оюнчуларына судьянын чечимин укпайсыңарбы? Натыйжада бир оюнчусун таптакыр оюн талаасынан чыгарып жаткан мезгили. Албетте, начар көрүнүш бул команда үчүн өтө кыйын ыкырдаалда калышы мүмкүн азыр. Себеби барган сайын Суусамыр командасы дагы от алып, жогорку деңгээлдеги чабуулдарын уюштурууда. Мындай абалда бир оюнчуга аз калуу азыр бул команданын планы эмес болчу деп айтсам дагы жарашат. Мына ушундай урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, бираз түшүнүксүз жагдай дагы да болсо уланып жаткан мезгил. Командалардан бир команданын оюнчулары азыр бираз нааразычылыгын билдирүүдө окшойт калыска. Эмне үчүн эмне болду окуя дегендей. Жана Аракет командасы оюнду улантуудан дагы баш тартышы толук мүмкүн. Азыр алып баруучулар дагы батыраак оюнду улантууга чакырууда жааттарды. Натыйжада бир оюнчу калыстын чечими менен оюнду таштап кетти. Мынакей Аракет Сынташ командасынын оюнчулар башында бир топ өздөрүнүн каршылыгын көрсөткөнү менен натыйжада ага деле мында эсеп өзгөрдү. 2-1 азырынча Суусамыр командасы алдыда келе жаткан мезгили.
Эми Сусамыр жаты ушул үстөмдүктү акырына чейин кармай алабы же жокпу дагы убакыт көрсөтөт. Азыр болсо Аракет командасы дароо эле улакты алган жана эсепти теңөөгө жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Оюнчудан кармады же бул ирет Сусамыр оюнчусу улактан кармады жакшы байкалган жок. Жана өтө бир кыйчалыш учур орун алып жаткан мезгил. Аракет командасы чабуулда. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, бул жерде кайрадан Сусамыр оюнчулары улакты алууда. Демек, азыр дагы бир чабуулду өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бар бул командада. Атаандаштардын тайгазанына жакындап барды, бирок эч кандай өзгөчө окуя орун ала элек. Сусамыр командасы дагы да болсо чабуулду токтотпостон тек гана алдыга барып өздөрүнүн жүрүшүн улантып жаткан мезгили. Азыр улак менен байкасак 3-чү катар санында ойноп жаткан оюнчу болууда. Бул Адам Абден уулу. Адам Абден уулу биринчи улакты дал ушул оюнчу салган болчу. Эсиңиздерде болсо, чындыгында Адам Абден уулу мыкты оюнчулардын бири экендигин биз бул беттештен улам байкап көрө алдык. Азыр улак үчүн дагы да болсо күрөш курч мүнөзү өтүп жаткан мезгили. Жана Сусамыр командасынын оюнчулары өздөрүнүн тайгазаны жакка келип, кайрадан кийинки чабуулга чыгуунун жолун караштырып көрүшөт окшойт. Азыр жыйынтыгында кийинки чабуулга чыгуу мүмкүн болгон жок. Оюнчулар улагы менен кошо сыртка чыгып кеткендигин байкадык. Натыйжада эми азыр жекеме жеке чыгуу өрөөлү орун алууда. Кылымбек Азамат уулу жана ага каршы Аракет командасынан Майрамбек Каныбек уулу бул жекеде өз командасынын намысын коргоп жаткан учуру. Байкай туралы, азырынча улак кайрадан Сусамыр командасынын оюнчусунда. Жана Сусамыр командасы эсеп сандарын 3-1-ге өзгөртүп салышы мүмкүн. Аракет командасынын оюнчулары кайрадан жетип келди. Анткени менен дагы бир толкун, дагы бир жүрүш аракети Сусамыр командасы тарабында болууда. Байкай туралы, жыйынтык кандай болуп кетер экендигин баягы коркунуч азыр Аракет командасынын көрмандарында турган мезгил. Ал ортодо таандашынан улакты тартып алды. Бул Аракет командасынын оюнчусу жана кызыл кийимчендер чабуулга чыгат. Бирок аттын ылдамдыгы бул ирет өтө дагы жакшы эмес экен. Анткени менен 5-номердеги Аракет командасынын оюнчусу аттын башын бир тартып туруп, андан кийин чабуулду өнүктүрүп бара жаткан мезгили. Бул болсо Кенжебек Каныбек уулу экендигин айтып коюшубуз керек. Бирок Кенжебек бул жолу сыртка чыгып кетти окшойт. Ооба, сыртка чыгып кетти жана аут. Эми аут болгондон кийин кезектеги баягы жеке чыгууга ортоктош болобуз. Негедир жааттар өтө көп жекеге чыгышып жаткандыгын мен дагы көп айтуудамын. Сиздер дагы көп көрүүдөсүздөр. Мындай оюнда жекелердин көп болгону мыйзам ченемдүү көрүнүш деп дагы белгилесек болот.
Азыр улак жерге ташталды. Жодар Намазбек уулу жана Майрамбек Каныбек уулу улак үчүн күрөшүп жаткан. Майрамбек улакты эңип алды жана Майрамбек Каныбек уулу азыр ал чабуулду өнүктүрүүгө аракеттенүүдө, бирок ылдамдык сүрмөт топтун ыргагында сыртка чыгып кеткенге дагы бара жаткан мезгили жок. Бул Майрамбек эмес, команданын капитаны өз учурунда жардам берүүдө. Майрамбек Каныбек уулу азыр каршылаштарынын тузагынан баягы коргонуусунан бошонуп чыкты. Дагы бир жакшы чабуулду өнүктүрсө болот. Өзүнүн өнөктөштөрүнүн жардамы азыр Майрамбекке абада эле керек болуп жаткан мезгил. Артынан атаандашы келе жатат. Баарын тең караш керек. Майрамбек Каныбек уулу жана өзүнүн өнөктөштөрү гана. Майрамбекке туура бир жардам болгон жок. Бул ирет командалаштары тарабынан ушул жерде бир командалаш болсо, азыр ортого кирип барып жарса, андан ары ыргытууга дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк жаралмак. Азыр аракет командасы дагы да болсо кооптуу бир жүрүштү уюштуруп жаткан мезгили. Бирок улак азыр алардын толук алардын карамагында деп айта албайбыз. Себеби Сусамыр командасынын оюнчусу бул ирет улакты тартып кеткендигин көрдүк. Жомарт Султан уулу улакты тартып, натыйжада атаандаштарына өздөрү каалагандай бир чабуулду уюштурууга мүмкүнчүлүк калтырган жок. Азыр экинчи таймдын дагы 17-мүнөтү өтүп жаткандыгын белгилеп коюшубуз керек. Убакыт аз, командалар бат-баттан ойношу керек. Улак үчүн күрөш баягы Майрамбек Каныбек уулу, бирок бул жолу ага каршы Айбек Рахатбек уулу чыккан экен. Токмок 2 аты менен чыккан окшойт. Сусамыр командасынын оюнчусу, мен жаңылбасам. Себеби аттарын дагы алмаштырып дагы ойношот көбүнчө оюнчулар. Ал мезгилде аут. Сусамыр командасынын оюнчусу бул ирет улакты аутка чыгарып жибергендигин байкадык. Сусамыр жаштардын атынан Эми дагы бир кезектеги жеке чыгуу эрөөлү орун алат. Кубатталат. Ар бир салган улагыңыздарга Сусамыр жаштардын атынан 1000 сомдон даяр. Сусамыр жаштарына чоң рахмат. Балдарды мына ушундай кубаттап атасыңар. Кайрадан ортодон оюнду жалгаштырабыз. Борбордо азыр Сусамыр командасынын 12-чи катар санындагы оюнчусу Изат Алыкулов улакты алууга аракеттенүүдө. Кечиресиздер, Мирбек Муташев аттуу оюнчусу алууга аракеттенүүдө, бирок ага каршы анын атаандашы дагы жакшы бир оюн үлгүсүн көрсөтүүдө. Бирок улак менен азыр кайрадан Сусамыр жааты. Убакыт өтүүдө, убакыт соңку мүнөттөргө келип жеткендигин дагы айтып коюшубуз керек. Акыркы мүнөт экендигин азыр алып баруучу айтууда. Ал мезгилде улак кайрадан жерге түшүп калды. Бул учурда эми биз кезектеги жекеме-жекеге ортоктош болобуз, бирок командалар жекеме-жекеге жетишеби, жетишпейби, аны азыр бир аздан соң көрүп калабыз. Жетишпейт окшойт чамамда. Себеби улакты ортого алып келип таштаганга чейин эле бир топ убакыт өтүп кетти. Соңку секундалар жана экинчи таймдагы жыйынтыкталып калды. Биринчи таймда аракет командасы 1-0 эсебинде алдыда келе жаткан болсо, экинчи таймда атаандаштары 2. Биз Сусамыр Байтур жана аракет Сынташ командаларынын 3-чү таймдагы оюнун көрөбүз. Азырынча эсеп сандары 2-1. Аракет командасы атаандаштарынан артта келе жатат деп айтсак дагы болот. Ал эми мындан аркы окуянын өнүгүшү кандай болору баарыбыз үчүн кызык жаратып турган учуру.
чындыгында абдан бир жогорку деңгээлдеги оюнду көрүүдөбүз. Азыр болсо Сусамыр командасынын оюнчулары улак менен жана алар жакшы эле чабуулду өнүктүрүп барышты, бирок жыйынтык эч нерсе жок. Бул жерде азыр бир жолу кайрып, эң башкысы оюндун ичинде калган экен Сусамыр командасынын оюнчусу, жана кайрадан тайгазанды жанына барган, кандай жакшы мүмкүнчүлүктү колдоно алган жок. Азыр көк кийимчендердин катарынан 3-чү номердеги бул Адам Абден уулу өтө жакшы форвард, өтө жакшы баягы чабуулчу экендигин көрдүк. Бирок баягы өтө күчтүү болсо дагы азырынча атаандаштары оңой менен мүмкүнчүлүк бербей жаткан мезгили. Себеби атаандаштары дагы коргонуу жаатында айрыкча өздөрүн мыкты деңгээлде көрсөтүүдө. Андан кийинки аракет азыр жекеме-жекеде кайрадан биз улакты алып кандайдыр бир жүрүшкө чыгууга болгон мүмкүнчүлүктү көргөнбүз, бирок андай мүмкүнчүлүк орун алган жок. Тескерисинче бат эле оюнчулар сыртка чыгып кеткендигин байкадык. Эми болсо кезектеги жекеме-жеке чыгуу эрүүлө орун алат. Азыр сынташ аракет сынташ командасынан бул 6-чы катар санындагы Калыс Бактыбек уулу чыккан болчу. Азыр эсеп сандарын теңөөгө дал ушул аракет командасы бүт аракети менен алдыга барып чабуулду өнүктүрүшү керек. Ал эми Сусамыр командасы атаандаштарына салыштырмалуу жакшы абалда турат. Алар эч кандай бир кыйналбастан чабуулдарга өтүп, ошол эле мезгилде коргонууну дагы унутпастан ойной турган абалда деп айтсам жаңылган болбойм. Азыр кезектеги жекеме-жеке чыгуу эрүүлө орун алууда. Байкайлы, бул сапардагы аракет командасынан 10-чу номердеги оюнчу Майрамбек Каныбек уулу чыккан экен. Ага каршы Сусамыр командасынан Айбек Рахатбек уулу ойноп жаткан мезгили. Айбек Рахатбек уулу дагы, анын атаандашы Майрамбек дагы буга чейин өздөрүнүн ушул жааттагы мыктылыгын көрсөтүшкөн. Азыр болсо мына урматтуу спорт сүйүүчүлөрү кайрадан эле сыртка чыгып кетти. Улакты энген өзүнчө, аны карамагына сактап калып, кандайдыр бир чабуулду уюштурган өзүнчө бир жетишкендик дейбизби же болбосо иш дейбизби, айтор. Бул жолу дагы биринчи болуп улакты эңип алганы менен аракет оюнчусу азырынча эч кандай өзгөчө аракетке бара элек. Кайрадан кызыл кийимчендерде улак жана балким Калыс Бактыбек уулу азыр өзгөчө чабуул өнүктүрмөк деп сөзүндө жыйынтыктагы чакты. Дароо эле сүрмө топ. Анын дагы алдыга койгон баягы пландарын, алдыга койгон максатын ташка аптырып койгондугун көрдүк. Жыйынтыгында эми биз кезектеги ортого жекеме-жеке чыгууга назар салабыз. Накей, бул жолу дагы улакты эңип алуу жаатында эч кандай суроо жок бул аракетте сынташ командасында. Бирок улакты эңип алган соң ошол нерсени, ошол мүмкүнчүлүктү пайдалануу маанилүү. Азыр кезектеги улакты эңип алуу бул жолу Сусамыр командасында улак. Эми аракет оюнчулары атаандаштарын сыртка сүрүп чыгара алабы деген суроо бизде пайда болууда. Эгерде азыр аракет сыртка чыгара албай турган болсо, анда
бул беттешти кайсы бир деңгээлде биз Суу Самыр командасына берип койсок деле болчудай. Жок. Ал мезгилде аракет оюнчулары деле жөн туруп калбастан өз ишин жогорку деңгээлде мынакей аткарышып, натыйжада каршылаштарына эч кандай баягы эсепти өзгөртө турган чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк берген жок. Азыр жекеме жеке чыгуу эрөөлү кайрадан катталууда. Ортого чыккан оюнчуларды тааныштыралы. Бул 6-чы катар санындагы Калыс Бактыбек уулу жана ошондой эле Суу Самыр командасынан Кылымбек Азамат уулу улак үчүн күрөш жүргүзүүдө. Өтө мыкты оюнчулар экендигине мен эч кандай күмөнүм жок, бирок чабуулду өнүктүрүүдө бир аз кыйналууда. Коргоочулар күчтүүлүк кылууда чабуулчуларга караганда. Азыр болсо Калыс Бактыбек уулу улак менен жана атаандаштарынын тайгазанын көздөй барууга бүт аракетин көрүүдө. Анткени менен анын алдын толугу менен каршылаштары тороп, эч кандай баягы эркин чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүктү бербей жаткан мезгили. Бирок мынакей акырындап бошонуп дагы бара жаткандай аракеттин оюнчусу улак жерге түшүп калды. Чоң бир кыйынчылыктар менен албетте жерден улакты эңип алып, чабуулга бел байлап көрдү эле. Бирок жыйынтыгы начар. Ал ортодо таптакыр оюнчулар сыртка чыгышып кетти. Эми талаанын ортоңку борбордук бөлүгүндө жайгашкан тегерек чийиндин ичинде кезектеги жекеме жеке чыгуу эрөөлү катталат. Жок, урматтуу мекендештер, oyun уланууда. Oyundагы досу уланууда. Аракет командасынын карамагында калган улак. Башын тартыш керек, аргымактын башын тартып, чабуулду башка нукта өнүктүрүшү керек. Бирок ал нерсеге азыр чындыгында командалардын тагыраагы аракет командасынын оюнчуларынын чама чаркы жетпей жаткан мезгили. Биз туура түшүнөбүз, себеби Суу Самыр командасы бир улак алдыга чыккан соң ушундай коргонууну өтө мыктылап карап жаткан учуру. Эгерде коргонуу ушундай боло бере турган болсо, анда талашсыз түрдө бүгүнкү беттеште Суу Самыр командасы жеңишке жетиши күтүлөт. Муташев Мирбек Космосту ойнотуп аткан Муташев Мирбек. Келиңиздер, жекеме жеке чыгууга ортоктош бололу. Белги берилди Калыс тарабынан. Жана улак үчүн күрөш. Бул ирет Суу Самыр командасынын оюнчусу улакты биринчи болуп эңип кетүүдө. Мирбек Муташев жана Мирбек Муташев эми өнөктөштөрүнүн жардамына көз каранды көбүрөөк, себеби анын өнөктөштөрү эгерде жардамга келе турган болсо, сөзсүз түрдө жакшы бир чабуулду өнүктүрүүгө азыр бул командада мүмкүнчүлүк жаралмак. Байкай туралы, улак Суу Самыр командасынын оюнчусунда жана ал азыр атаандаштарынын тайгазанын көздөй жөнөйт. Мынакей бош калгандыгын көрдүк. Ылдамдык керек атка. Бирок бул жолу 10-минута бардык баягы күчү менен ылдамдыкты кошо алган жок дагы, натыйжада чабуул дагы жогорку деңгээлде болгон жок. Эми болсо кезектеги сыртка чыгып кетүү. Демек, мындайда кезектеги кайрадан Айбек
Азыр мынакей ортодо жеке чыгуу аракет командасынын оюнчусу улакты алды. Жакшы аттын башын тартып, өзүнүн командалаштарынан көмөк сурап жаткан кези. Балким ушул жерде аракет азыр эсеп сандарын теңеп коюшу дагы мүмкүн, себеби өтө жакшы абал пайда болууда, байкасаңыздар. Жана соңку мүмкүнчүлүк. Али беттештин бүтөрүнө дагы 9 мүнөттөй убакыт бар, бирок ага чейин жеткирбестен эле туруп оюнду жогорку деңгээлде өздөрүнүн пайдасына улантуу азыр аракет командасы үчүн өтө маанилүү. Себеби акыркы секундаларда алар жетишпей калышы мүмкүн. Ыргытылган улак, бирок Сусамыр командасынын оюнчусу орто жолдо сейф кылып кармап калды. Дагы бир жолу аракеттин оюнчулары азыр аракетин жасашат. Кызыл кийимчендерде калууда улак. Ал мезгилде эсеп сандары өзгөргөн жок. Кайрадан сүрмө топ сыртка чыгып кеткендигин көрдүк. Улакты алып чыгып кетти. Натыйжада эми биз азыр жеке чыгууга ортоктош болобуз. Өтө бир кыйын кырдаалда турат. Эки команда тең. Бири коргонууну мыктылагысы келсе, бири чабуулда мыкты болуунун айласын издеп жаткан учуру. Кайрадан эле 12-чи катар санындагы Сусамыр командасынын оюнчусу Мирбек Муташев жана ага каршы 8-чи катар санындагы Изат Алыкулов ортодо улак үчүн күрөш жүргүзүп жаткан кези. Азырынча жакшы эле бир аракет орун алууда. Муташев Мирбек 98-чи жылкы көкбөрүчү. Эсеп ошо боюнча турат. Эсеп турганы менен балдар жакшы аракет кылып атышат. Кайрадан азыр Сусамыр командасынын жүрүшүнө ортоктош болуудабыз. Адам анткенде адам болот деп Өздөрүнүн тайгазаны аркылуу азыр Адам абден уулу кийинки чабуулду караштырып көрөт. Жакшы. Мынакей атаандаштан айланып өттү, бирок Адам абден уулу көбүрөөк убакытты чоюунун айласын көрүп жаткандай. Бирок билбейм, убакытты чоюуга эле эрте эмеспи. Ал мезгилде абден уулу Адам чабуулга бара жаткан мезгили жана Сусамыр командасы курч чабуул уюштурду. Бул чабуул эле аягына чыга элек, бирок бир жолу дагы узартып келип Адам абден уулу кийинки чабуулдун айласын көрүшү керек. Биз ошол нерсени күтүүдөбүз. Кыла турган ыкмаларды жасап атасың. Ой, бара келди. Ой, караңыздарчы, эч кандай сыртка чыкпастан улакты өзүнүн карамагында сактап, кайрадан кийинки чабуулду көздөй бара жаткан мезгил. Сусамыр командасы эгерде дагы бир салымды жарата турган болса, анда бул беттешти утту деп койсок дагы жарашчудай, себеби алардын коргонуусу өтө мыкты экендигин бүгүнкү беттеште биз баарыбыз тең көрө алдык. Сыртка чыгып кетти. 3-чү номердеги 93-жылкы көкбөрүчү. Бирок оюн деген оюн Дилекке каршы, карама каршы мыкты тоскоолдук жараткан аракеттин таш командасынын беттеши үзүлүнчү. Эми бул учурда жеке кармашы же болбосо жеке ирүүлү уланат. Кудай буйрса, бүгүнкү 5-майга арналган 5 мүнөткө жетпеген убакыт калды. Аракет командасынын мүмкүнчүлүгү азайып бара жаткан мезгили. Бул беттешти утуп алуу мүмкүнчүлүгү
бирок башты жерге салбастан аракет оюнчулары оюнду жогорку деңгээлде улантуунун айласын көрүшү керек. Дароо көрүп байкасак, төрө келди. Кайрадан аут. Калыс ышкырыгын жаңыртты. Демек, жеке чыгуу болот. Сусамыр командасынын оюнчулары деле убакытты чоюунун айласын издеген жок. Мынакей сыртка чыгып кеткенде бир аз убакытты алыш үчүн дагы кандайдыр бир кадамдарга барса болмок. Бирок Сусамыр оюнчусу дароо эле улакты чекитине апарып таштады. 4 мүнөткө жетпеген убакыт калган мезгил. Сусамыр жана аракет командаларынын кимиси кийинки баскычты көздөп өтөр экен. Ошол суроого биз ушул саналуу көзүрмөндөрдөн кийин жооп алабыз. Азыр жерден улакты кайрадан Муташев, Мирбек Муташев эң алууда. Чамамда Мирбек Муташев эми бүгүнкү беттеште жеке чыгууда эң күчтүү болду окшойт, эң мыкты оюнчу болду окшойт. Жеке чыгууда себеби бир нече жолу жеке чыгууларда жеңүүчү аталды. Азыр болсо Сусамыр командасы өздөрүнүн жарым аянтында жүрүшөт. Атаандаштардын эмес, өздөрүнүн жарым аянтында жүргөн мезгил жана ал мезгилде караңыздарчы, эмне деген окуя орун алды. Аракет командасы ушинтип атаандаштарынын бир аз баягы кетирген каттачылыгын орундатып, эсеп сандарын теңеп койгондугун көрдүк. Мынакей улак ортого ташталат. Сусамыр оюнчулары тарабынан 2-2 беттештин бүтөрүнө аз гана убакыт калды. Чындыгында Сусамыр командасынын оюнчулары өздөрү экинчи улакты алып келди десек болот. Атаандаштарын өздөрү баягы белек кылды десек болот. Эгерде оюн ушул эсеп менен бүтүп кала турган болсо, анда алдыда бизди овертайм күтөт, андан кийин балким буллит дагы орун алып калышы толук ыктымал. Азыр чабуулда аракет командасы өздөрүнүн жарым аянты аркылуу чабуулга чыгышат. Байкай туралы, аракет оюнчулары азыр мынакей бир жолу мынакей аракет оюнчусу бир жолу атаандашын кайрып, андан кийин өз чабуулун өнүктүрүүгө аракетин көрөт. Жаман эмес, жогорку мүмкүнчүлүк пайда болууда бул команданын оюнчуларында. Жана азыр байкаганыңыздардай эле аракет оюнчулары атаандаштарына жада калса алдыга чыгып кетүүнүн дагы жолдорун караштырып жаткан учуру. Бирок сыртка чыктуу чыккан жокпу? Сыртка эч ким чыккан жок. Улак оюн талаасынын ичинде мына эми гана аут. Жана биз азыр ортодогу тегерек чийинде жеке чыгууга ортоктош болот экенбиз. Неченчи ирет мындай окуя орун алууда. Акыркы 1 мүнөттүк калган мезгил. Чындыгын айтышыбыз керек, бүгүнкү беттеште өтө жогорку оюнга, өтө баягы командалардын деңгээли бир болуп, баары тең жогорку деңгээлде болгондугун көрдүк. Азыр улакты аракет командасынын оюнчулары өздөрүнүн карамагына алды. Жана бир оюнчу кайсы командадан? Аракет командасынын бир оюнчусу азыр 2 мүнөткө оюнду таштап кетти окшойт. Улантабыз. Мынакей азыр Сусамыр жана аракет командаларынын ортосундагы беттеш. Сусамыр командасында дароо эле эсеп сандарын өзгөртүп алдыга чыгууга өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар, себеби алар бир оюнчуга көп. Эсиңиздерде болсо, 3-чү таймдын соңку секундаларында аракет командасынан бир оюнчу ыксыз оюн алып баргандыгы үчүн беттештен четтеген болчу.
эми жазамамыга кеткен, беттештен четтеген деген кандай. Азыр болсо улак ортого ташталат. Өтө кызуу күрөшкө, кызуу бир таймашка бул эки команда бизде ортоктош кылды бүгүнкү беттеште. Сөзсүз түрдө өз учурунда биз бул команданын өкүлдөрүнө ыраазычылык деле айтып койсок болот. Азыр улак ортодо Мирбек Муташев Сусамыр командасынан, ал эми ага каршы аракеттен Нурлан Шаршеев. Нурлан Шаршеев Тайсон менен ортого чыккан экен. Эми азыр аракет командасынын башкы максаты эсеп сандарын өзгөртпөстөн ушул боюнча сактап калуу. Себеби эсеп өзгөрүп кетте турган болсо, дароо беттеш жыйынтыкталат. Аны унутпашыбыз керек. Эми кайсы команда биринчи болуп булакты салса, ошол команда беттештин жеңүүчүсү болорундагы белгилеп коюшубуз керек. Азыр алмашуу болду. Аракет командасынан жана мынакей 2 мүнөт убакыт өтүптүр. Жана 4-чү номердеги оюнчу оюнга аралашты. Балким ал болбогондо бир аз кыйын кырдаал жаралып калмак беле деген дагы ой жаралбай койбойт. Азыр улак менен Сусамыр командасынын оюнчулары алар өздөрүнүн жарым аянт аркылуу кийинки чабуулду ойлонуп көрүшөт, бирок ага чейин улак жерде. Себеби улак жерге түшпөсө дагы улак чийинден сыртка чыгып кеткендигине байланыштуу аут болду дагы. Эми ортодо жекеме жеке чыгуу эрөөлү орун алат. Кимде ким беттеште ушул учурдан баштап көрүп жаткан болсо айтып коюшубуз керек. Көк кийимчендер булар Сусамыр Байтур командасы, ал эми ага каршы аракет Сынташ командасы ойноп жаткан чагы алар кызыл кара түстөгү форма менен талаага чыккан. Көкбөр эрежесинин алкагында негизинен эгерде командалар негизги 60 мүнөттө тең чыга турган болсо, анда 10 мүнөттүк овертайм ойношот. Эгерде 10 мүнөттүк овертаймда дагы тең чыга болсо, андан ары булетке ортоктош болмокпуз. Азыр аракет командасы улакты салып кетти жана беттеште жеңүүчү аталды. Караңыздарчы, өтө бир кереметтүү оюнга ортоктош болдук бүгүнкү беттеште. Жана жыйынтыгында аракет командасы Сусамырды үйүнө жөнөтөт. Сусамыр командасы өтө жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болуп турган болчу, бирок жыйынтыгында баягы натыйжада ат чуркабай баш чуркайт дегендей, натыйжада аракет командасы өзүнүн жолун андан ары улантууга мүмкүнчүлүк алып олтурат. Мына ушундай өзгөчө бир кереметтүү беттешке ортоктош болдук. Чындыгында азыр Сусамыр командасынын оюнчулары башын жерге салуудан башка аргасы жок. Ал эми алардын ата-андаштары аракет командасынын кубанычында чек жок.